Арбаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын төгөрөгүнүн 4 бурчунда азыркы убакта бардык жерде таланттуу апалар, ага эле чек апалар өздөрүнүн бир атайын тобун түзүп, кыргыз элине татынакай өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын тартуулап жаткан учуру. Бүгүн бизге дагы ошондой таланттуу, өнөрлүү апалар келип отурат. Алар ким десеңиздер, атайын Жети-Өгүз районунан келген, Саруу айылынан келген Нурене апалар тобу бүгүн биздин таланттуу апалар тобунун, таланттуу апалар берүүсүнүн атайын куттуу студиясында келип отурушат. Кош келиңиздер апалар. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Атайын мынакей Ысык Көл областынын Жети-Өгүз районунан келип отурасыздар. Атайын топ түзүп, биз ушул баралы пирамидага барып, өзүбүздүн элге талантыбызды, өнөрүбүздү көрсөтөлү деп келип отурган сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кеп башында эле эми өзүңүздөр билгендей, салт болуп калгандай, мына ушул топтун түзүлүшү, каяктан келдиңиздер, кандай болуп түзүлүп калдыңыздар, жана ошондой эле элге эң кызыктуу жери, мына ушул топту ким каржылайт, мондай жакшынакай формаларды ким тигип берет, татынакай болгон мондай аспаптарды ким алып берет деген суроону мен азыр ушул топтун жетекчиси, сиздерди ушундай жакшынакай кылып ушул жерге жетектеп алып келип отурган Үмөталиева Шайгүл эжеге берейин. Шайгүл эже, дагы бир жолу кош келиптирсиз. Ушул топ жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Нурене тобунун уюшулганы 2018-2019 жылдан баштап Нурене уюму уюшулду. Азыр составда 10 эне барбыз. 10 эненин ичинен 2 батыр эне, 70 жаштан 75 жашка чейинки апаларым бар, улуулары. Бирөө 55 жашта, калгандарым бардыгы 60-65, ушу жоон ортосу ушундай жаштардагы апалардын бардыгы түзүлдү ушул Нурене командасына. Бардыгы ар түрдүү кесиптин ээлери болчу бир кезде. Азыр бардыгы тең пенсионер, чоң эне, небере жыттаган энелердин баары ушул жерде отурабыз. Эгер ошол топту түзүп, ушунча айымдын, ушунча татынакай болгон апалардын башын бириктириш кыйын. Келиңиздер эми. Бисмилла дегенде эле баягы темирди ысыгында чап деген жакшы сөз бар го. Бир жакшы хор менен башталып алчы. Биздин азыркы көрүп жаткан көрүүчүлөр үчүн, биздин жалпы кыргыз эли үчүн ушул Пирамида телеканалында таланттуу апаларды көрүп жаткан жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн кайсыл чыгарманы аткарабыз, Шайгүл эже? Сарум деген чыгарманы аткарып беребиз. Сарум деген өзүңүздөрдүн айылыңыздардын кимди? Билал Шамилевдин өзүбүздүн агайыбыз, ошонун арнаган ырын ырдап беребиз. Келиңиздер андан кеттик.
чыккан жагымдуу чыгарма болду. Туулган жерден топурак алтын дегендей, ар бир жердин өзүнүн таланттуу уул кыздары болот эмеспи? Мынакей мен байкашымда ушул оондагы сөзүндө жазган өзүңүздөрдүн жердешиңиздер, өзүңүздөрдүн бир тууганыңыздар, мынакей өзүңүздөрдүн балаңыздар жашнага ырдыч жазып берген экен. Анан ушуга дароо эле жуп кылып бизден алып жүрөк өчпөсүн деген чыгармасын бизден Букен эжеден сураналык. Дароо жуп кылалы, анан кийин сүйлөшөлү. Келиңиз, анда эмесе сөз кезегин бизден ыр кезегин бизден Букен эжеге берели. Келиңиз Букен эже. Алып жүрөк өчпөсүн дейт. Salat eleke, tuşunda jara gereke. Aylanıp çaldın çalıp kal, arkitekte eleke. Aylanıp çaldın çalıp kal, arkitekte eleke. Eleke, eleke, arkitekte eleke. Ayrılma karadan, kuralı faydalan, arkitekte eleke. Bizdi sevgi karagın, jaltanbay tabamadı. Ayıl degen törüg alap, akkısın üstün jamagın. Ayıl degen törüg alap, akkısın üstün jamagın. Jamagın, jamagın, akkısın üstün jamagın. Boşunda öpümden, götçamay tözümden, koynunu işke jamagın. Buzutun çökmüşsün, bartala meskil ötmüşsün. Aylığa verip gönlele, al olup yürek öşmüşsün. Aylığa verip gönlele, al olup yürek öşmüşsün. Öşmüşsün, öşmüşsün, al olup yürek öşmüşsün. Sırdattı bilmem ben, sırdaşkın bilgenge, al olup yürek öşmüşsün. Turmuşun olur razı, turmuştan alsan elçinde. Turmuşun olur razı, turmuştan alsan elçinde. Elçinde, elçinde, turmuştan alsan yaşından alsan elçinde. Çay olur gönlüm, yaşaran ömrüm, turmuştan alsan elçinde. Çay olur gönlüm, yaşaran ömrüm, turmuştan alsan elçinde. Turmuştan alsan elçinde. Turmuştan alsan elçinde. Azamat kolçalar bolsun. Kenjеке. Бул ырдын оonu бар, сөзүн азыр угуп атам. Ким жазган сөзүн? Бартаба Забаев керек. Бартаба Забаев жазган. Мынакей жагымдуу чыгарманы кандай сонун аткардыңыздар. Анан кийин баягы бул жерде отурган биздин апабыз отурат, улуусу, сулуусу, атайын мынакей атайын жети өгүздөн келип отурган биздин Татнак апабыз. Мана кандай жакшыбы? Жакшы эле. Мынакей ушул топко кандайча келип калдыңыз? Бул топко мен тиги Шайкүл шефинем апа кошулуп коюңуз деди, анан кошулдум. Ошол Шайкүл эже сиздин ырдаганыңызды билет. Ошон үчүн барган турбайбы? Топко кошулуң да. Эми баягы көп эле апалар баягы кошулгусу келет. Бирок анын баардыгы артында келип отуруп, талант болуш керек. Таланты бар адамга Шайкүл эжегебиз ар дайым барганга муктаж болот. Жалдырап барган күндөр да болот, Мына сиздин Шайкүл эженин бир сөзүн эки кылбай, ушу топко келип отурган экенсиз. Азыр топто катышканыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок.
сонун бардыгы эс алып ары бери басып Туура. жер көрүп эл көрүп дегенде Туура. рахматыл айтты. Булга чейин байгыл уул кыздарды таптыңыздар, аларды бактыңыздар. Анан кийин эми алардын ошол үзүрүн, убайын, сыйын көрө турган убакыт азырчы. Анан алардын алып кел бери, чөнтөк акчаны сал деп анан ушинтип ырдагандан башка не жесин, туурабы? Антан ушул топтон чыкпай, ушул топ менен бирге аман болуңуздар. Анан дагы бир чыгарманы бергим келип турат. Сыдыкова жаңыл эжекебиз кыргыздар үчүн бир кыргыз калкым деген чыгарманы аткарып берсин. Жаңыл эжеке сиз. Жаңыл эжеке кыргыз калкым деген чыгарманы аткарып бериңизчи, келиңиз. Чаулар болсын. Мынакей кыргыз калкым деген жагымды чыгарма болду. Неге элестер мынакей байкашымча бардыңыздар аспапта ойнойт экенсиздер, бир фольклордук чоң эле топ экенсиздер. Муну ошол топту ошол жерде бир атайын маданият үйүндөбү же бир башка айыл өкмөттөн бир здание алыппы, бир даярдыктар болобу? Болот. Даярданып турасыздар. Биздин ошол фольклорду жетектеген өзү Жаныбек агайыбыз көркөм чыгармачылык менен бул ишибизди да жетектейт. Бүт аспаптар менен иштейт, өзү да музыкадан сабак берет. Бир канча жылдан бери маданият үйүндө эмгектенип, бул кишинин эмгеги зор. Ошол сиздердин айылыңыздагы маданият үйүндө эмгектенип, сиздердин аккомпаниатор, сиздерди ар дайым баягы берип, жол көрсөтүп, багыт берип, билбегенибизди билгизип, ырдатып, чопочордун бардыгына жардам берип үйрөткөн биздин көркөм жетекчибиз Жаныбек агайыбыз. Жаныбек агай ыраазычылык айтып экен. Эмгеги зор.
ыраазычылык айтыш керек экен дегеле Жаныбек айдын эмгеги зор. Мен жанатан бери келгенден бери байкап отурам. Азыр убакыт келгенде Жаныбек айга дагы бир жакшы сөз беребиз. Ага чейин эми сиз бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз бизге. Фрунзенин кештери деген бир чыгарманы жакшы ырдайт деп мен ошол жетегүздүктөрүн угуп калдым эле. Ошол чыгарманы аткарып берсеңиз. Бишкекке келип ошол баягы студенттик кездерди эстеп, Фрунзенин кечтерин эстеп ырдап жаткан биздин апабыз, биздин топтун жетекчиси мактап өттү. Бизди ушул Жаныбек алып жүрөт, Жаныбек тигил жака алып барат, бул жака алып барат деп Жаныбек дагы бир жолу кош келипсиз. Анан ушул топту баягы алып жүрүү кыйын эмеспи сизге? Бир чети башында бизде мындай да, биздин айыл ошо областын чоң айылдардын бири. Анан биздин айылда ошо 9000 ашык калп жашайт. Бизде модерн массалык иш-чаралар көп өтүп турат. Биресе андай баягы концерттер дегенде ошол кишилердин баарын мурдадан билчүмүн. Колго койгонсуз буларды. Анан баягы тойлордо дегенде, анан кыргызчыларда дайыма активдүү катышып жүргөн апалар. Анан ошолорду чогултканда ошол ар бирин айтсам баары деген макул болушту. Экичөө чында мындай деди да, мен базарыңды кош эле небере багып атам дейт. Анан мен айттым, эже, жеңе, апа, алдын болбойт, биз ар кандай болбойт. Эки жак барып калабыз. Десе, мына ошолордон да калып калды да. Анан биздин айылда көп эле, чындачы. Анан булар менен чогултканда баарына мен чоң ыраазычылык айткым келет. Бирөө дагы менин сөзүмдү эки кылбай,
Кейде урушуп да коем, кейде эркелеп да коем дегенде бирок эми баягы Тарбиялаш керек. Мындай да, буга жүргүчтөр баягы өзүнүн репертуарын тандаш керек кылган. Ошондон тандап, ошо эки жакка көп барып жүрөбүз. Республикалык деңгээлдеги биздин райондо да көп маданият тармагында маданият бөлүмү көп нерсе уюштурат, көптөгөн иш-чаралар. Ошого аттып атышабыз дайыма. Областарга барып турабыз дегенде эки жакта көрүп. Азыр өзлөрү да айтып калат, биз оорубай калдык. Баягы ден соолук үчүн оорудум десеңер кийип салам кылып коет. Анан оорутпайт, чуркап түшөт. Анан эми биздер ден соолук жакшы экен. Маданият улуттун жүзү дейт. Сиздер ушундай ырдап турсаңыздар, сиздер талантты көрсөтүп турсаңыздар, ошол эле сиздердин өзүңүздөрдүн айылыңыздардагы өсүп келе жаткан уул кыздар сиздерди көрүп, алар да кийин сиздей курактарга келгенде айтат. Биздин апаларыбыз убагында ырдаган, ага эле чейин кийип, алар биз жайкалып ырдаганда биз суктан чыга элек. Биз да ошондой бололу деп, Кудай буйрса мынакей агайдын артында, биздин Шайгүл эженин артында ушундай бир келечекке бир атайын фундамент куюп атасыздар деп терең ишенем. Анан дагы бир сиздердин баягы таланттуу, эми баарыңыздар келгенден кийин таланттуу адамдарсыз да. Баягы эжекебиз, акебиз жөн адамды кошпопур да. Анан бул жерде Шарип эжекебиз отурат. Шарип эжекебизди бир жакшы ырыныбалы. Келиңиздер, Жарайт. Kırsık caman, untulup jatıp kalgın, oru caman, güz gelmiyor şu camın, orlarga ayaktallar jürgülleçü, yesin aman. Arrüde mıngsuzadım, bolso eken, baldardın toylarında jürsök eken, balpayıp törde oturup, sıyın görüp, ayneler jürölüçü, yesin aman. Kapıstan balam geçse, üydün alız, gelmeyi sanatın bay, karayım ulam, baldarım çırak bulup, mangdayımızda, ay baldarımız yürüsün emin, yesin aman. Elimde tınçtık zaman bulsa eken, baldarımız baktılı bolsa deymin, baldardan algan jarı mangdayımızda, ay gelinde ramman esen jürüsün eymin, ay el jurtum amman esen jürüsün eymin, ay el jurtum amman esen jürüsün eymin. Кандай үн, кандай сонун чыгармалар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздер бүгүн таланттуу апаларда Атайын Жетөгүз районунун Сары айынан келген Нур эне тобу бар. Өздөрүнүн таланттары ушундай ашып ташып бүгүн бизге жакшы чыгармаларын арнап берип отурушат. Бул жерде эжекебиз Бектурганова доктор Гүл эжекебиз айтат, угузчу бир сөз деген чыгарманы аткарбасам болбойт. Мага бир угуспай кеткен сөзүндү угайынчы депчи. Анысың арындай. Доктор Гүл эже келиңиз, угузчу бир сөз деген чыгармаңызды атап бериңиз.
için dil baratam baratam. Ara ketılıp gündeli aytayın desem bir deme. Negedir yürek yaldanan bir sırtadayım bir gelir bir gelir. Negedir yürek yaldanan bir sırtadayım bir gelir bir gelir. Süzülü diktip karasam, sürünüp sözden adaşam. Engele açık caneli, ben için dil baratam baratam. Engele açık caneli, ben için dil baratam baratam. Engele açık caneli, ben için dil baratam baratam. Эмне үчүн мынтип баратам, көп ырдабай калдым дегенде капа болуп аткан ыргы а. Кудайым мырза мына ушул апалардын тобунда барсыз, дагы да көп ырдайсыз. Розажа. Розажа. Сиз да? Розажа дегеле кайсыл тарапта иштедиңиз? Кайсы тармакта иштедиңиз өзүңүз? Мен Союз кулайлык убакта хлеб заводунда иштедим, нан заводунда. Андан кийин больницада иштеп жүрдүм, андан кийин пенсияга чыктым. Пенсияга чыктыңыз. Анан ар түрдүү кызматта иштеп, анын ортосунда баягы үй бүлө, бала чака деген бар, анын баарына жетишип отурган кай жактан чабандын эрмеги болуп жүрөсүз? Малда убакта менин жолдошум малда. Чалыңыз чабан. Чабан болчу ошо Союз убакта ошо. Анан баягы кой кайтарып жүргөндө, жылкы баягы жылкыларды көзөмөлдөп жүргөндө барып алып, ошол чабан эрмеги болуп турбайсыз. Ошол убакта бизден Токоева Роза экебиз жөн жүрбөй чабандын эрмеги болдум деген бир жакшы ыр жараткан экен. Келиңиз Роза ошол ырды тап берели. болдум эрмеги деген чыгарма болду. Деги эле урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы убакта бизде Пирамида телеканалынан көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр, чындыгында эле апалар ушул убакта ыртандаш кыйын, себеп деген эми баягы жашка келгенден кийин сүйүү жөндөөрдү албайсыздар. Сиздерге азыр балама, небереме,
чалыма эрмек болдум. Розеже айткандай чабаңга эрмек болдум деген ырлар абдан сонун жарашып жатпыр. Деги эле ушул репертуарды туура тандап турсуздар, жакшы репертуарларыңыздар бар экен. Эч ким ырдабаган, эч ким мындай баягы алып чыкпаган жакшы чыгармаларды аткарып берип жатасыздар. Анын бир чети мынакей жетекчиңиздер, биздин Жаныбек Айдындагы эмгеги бар. Анын артында өзүңүздөрдүн да тандооңуздар. Жана агай айтып атпайбы? Өздөрү тандап келишет. Мен ошолорду алып чыкканга жардам берем депчи. Негизинде ошол тексти, ошол ырдын багытын туура тандасаңыздар, бул аябай сиздерге ушундай көрүк берип, ушундай эл алдына ырдаганда жаркылдап турасыздар да. Анан ушул жерде отурганда эле биздин Нургүл эжекебиз чагылганды чарк-чурк кылып берейин деп жаткан экен. Бир чагылганды чаркылдата элем келиңиз. Кой кайтарып жүрсө бир чагылганды чаркылдата. Сиз болсо кой кайтарып чабан бермей болуп жүргөндө баягы асмандан чагылгандар чаркылдаганда биякта көрсө Нургүл эжекебиз сен жүрбөй чагылганды чаркылдатып атат. Мындай өзүнүн жаш өзгөчөлүгүн ушул туура болуп калды да, Кудай буйрса. Келиңиз анда. Görüşkünçe gözleri tigi karabay Ekkiniz uyan üstün banaday Yüzümüzden cürük sırılmay kaşı Baratağız bir baktı yaralar tanışkan kız canıdan Canım karış çıktı mı gelir canıdan Akbarındı kırım alçı bilgisi Ağlı çeyle can gel düştü canıdan Çağılgandı sağlarım Basılgança turalı dep geçine Başka tabız bir görünün içine Uşulu günde dalışan tebet gördüm Yeğen uncası razı geçiye Uşulu günde dalışan tebet gördüm Yeğen uncası razı geçiye Yeğen uncası Sene verem, ay menen күнгө теңелем, апалап турса балдарым, кубанбай коюп кемелем деп. Биздин бүгүн апаларыбыз сүйүзүн ушул неберелерине, балдарына, кыздарына, чөөрөлөрүнө арнап турган кези, ардайым ушул сүйүңүздөр түбөлүктүү болсун, ардайым сиздердин маңдайыңыздарда сиздерди кубантып, сүйүнтүп турган неберелер, балдар, кыздарыңыздар аман болсун. Андан кийинки ыргезегин биз Гүлжан эжеке көрөлү. Гүлжан эжеке маана кандай? Жакшы. Анча мынча биздин апаларга кошулуп да ырдап ушундай эргип кетип атасыз. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Жал-жалымды. Жал-жалым. Сиздер үчүн Гүлжан эженин аткарышында жагымдуу музыка жаңырсын. Кабыл алыңыздар.
Жайнеже, мен микрофон өліп тұрды ya. Ya. Отырыңыз, біз сөйлеп қойын, а? Ол бағал жоқ, қалды ғой. Кет, қана. Az başla. Söylеп қойын мен, а? Ya. Наушник не келбейді? Алды өшті, а? Анысы, орматты телегөрүүчүлөр, сіздер үшін Гүлжан эжекебиз бул жерде жалтырап жайына отурат. Гүлжан эжеке мана кандай? Жакшы. Чарчабай эле. Гүлжан эжеке ушундай сиздер ырдабастаңыздар, эргип, сиздерге кошулуп, ушундай ырдагысы келип турат. Аны эмесе Гүлжан эжекебиздин аткаруусунда бир чыгарма угалы. Кайдыл чыгармабызбы? Элдик ыр жалжалым. Элдик ыр жалжалым деген чыгарманы биздин топтун мүчөсү Гүлжан эжеке аткарсын, кабыл алыңыздар. Kolçalar olsun. Mына эжекебиз колунда бир инструмент бар. Бул жакта дагы бир, бул жакта бардык дегеле бардык өнөр буга чейин болду эле Шайгүл эже. Же ушул топко кирип, баягы топ уюшулуп калгандан кийин анан ушуларды чертип, үйрөнүп, жанагы айдын коштоосунда үйрөнүп атасыздарбы? Жок, бул аспаптар мурда эле бар болчу. Жана Жаныбек агай айтып кеткендей, биздин Саруу айылы Жетек Кыз району боюнча калкыбыз саны боюнча 2-нчи орунда турат. Ошо Саруу айылында 4 бөлүм бар. Ошо 4 бөлүмдө уюшулган ыргеси уюшулган. Ошол ыргесиде ушул аспаптарды пайдаланып, келиндерибиз чертип, апаларыбыз бийлеп, ырдап, ошондон бери колдонуп келе жаткан музыкалык аспаптарыбыз. Ошол ыргесиде тандалып алынган ушул эжелерим, келиндерим, сиңдилерим ошол ыргеседен агай айткандай бирден бир тандалып алынган апалардын тобу жыйын чыкты. Өтө кыйын экен өзүңүз айткандай. Ар биринин небереси бар, чоң үй бүлөдө
келин жумшак, небере жыттап туруп, ар бири ар кандай турмушта жашагандыгына байланыштуу. Ошого карабастан дагы Нур эне тобуна келип, өзүлөрүнүн кызыгуусун арттырып, өзүнүн чыгармачылык жолдорун арттырып, Саруу айылында эмес, Жети Бузур айылында болуп жаткан коомдук ушундай маданий иш-чараларга да катышып, өздөрүнүн алып жүрүүсү боюнча активдүү болушун, активдүүлүгүн көрсөтүп, байгелүү орундарга, акчалай сыйлыктарга, баалуу белектерге татыктуу болуп, район боюнча 1-2, 3 орундарга татыктуу болуп келе жатат биздин Нурене Шайык апалар тобу. Жакшы, ийгиликтер ар дайым коштоп жүрсүн. Ушундай ынтымагыңыздар болсо, ушундай талантыңыздар болсо, мен ойлойм, ар дайым силерде ийгиликтер коштоп жүрөт. Нурене деп топтун аталып калганын эмне себептен? Ким тандады ал топту? Бирөө аркылуу сунуш болду ушул топтун атын Нурене коелук деп. Эми аттын деле чыгышы өтө чындыгында татаал экен. Ар түрдүү атты кое берсек дагы туура болбойт экен. Анын мааниси болот экен, анын түпкү нугу болот экен. Ошондуктан баардыгыбыз биригип, кандай аттарды койсок болот. Баарыбыз ар түрдүү аттарды койдук өз ара тегерек столдо отуруп. Анан бириники бирине жакпайт. Анан бирибизге бирибиз туура дедик, туура эмес дедик. Он эненин ою ар башка чыгат экен. Анан көркөм жетекчибиздин да ою ортого салды. Анан Нур деген бир ааламга нур берип турган, жылуулукту берип турган, нур чачып турган нерсе болгондуктан эне дагы үйдө мээримдүү эне, сүйкүмдүү эне, эне үйдүн куту дейт, эне үйдүн берекеси дейт. Ошондуктан биз ушу Нур эне деген атты тандадыңыздар. Ошону туура көрдүк. Деги эле ушундай бир ага элечек апалар менен ушундай отуруп баарлашып калганда айтат. Баягы бир үйдө деле атаңкы балага баланын катага жакпай калат эмеспи? Анан биз ошондо тандадык дейт. Кагазга жазып эле карагас таштадык дейт. Азыр ушу барып, кайсыл атты алсак ошол атты коебуз деп. Деги эле бүт эле ат жакшы болду дейт бизге. Анан ошол атты алдык, ошол атты биз коюп алдык депчи. Чындыгында ат тандаш деле кыйын, эми ал деле сиздер ушул ат менен, Нурене деген ат менен Жети Өгүз эле эмес, кыргыз элине таанып жатасыздар. Нурене апалар фольклордук тобу десек де болот сиздерди. Анан эми келиңиздер, сиздерден бир жакшы дагы бир хор болсунчу. Кайсыл хорду аткарабыз? Ата журтум деген хорду аткарбайлы, келиңиздер.
апалар, уақытыңыздарды бөліп, атайын Жетеугүстүн Кыргызстандын bir керемет жери, Жетеугүс жергесинен ушул Борборго келип, биздин каналга келип, өзүңүздөрдүн bir талантыңыздарды көрсөтүп, өзүңүздөрдүн bir өнөрүңүздөрдү көрсөтүп жаткан сиздерге дагы bir жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы убакыт деген учкан куш, ырдап отурсак таң атып кетчүдөй. Абдан жакшыртайт экенсиздер, талантыңыздар өтө зор экен. Анан бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бизде мынакей татнак болгон апабыз отурат, ак эле чегин башына кийип, ар дайым апаларыбызды айтабыз, ак эле чеги башынан түшпөсүн, ак жоолугу башынан түшпөсүн деп, апабыздын bir жакшы батасын алалык. Келиңиз апа, bir жалпы кыргыз элине, жалпы бала чакага, жалпы ушу бизди көрүп жаткан, теленин аркы жагында көрүп жаткан биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн bir жакшы батаңызды берсеңиз. Бата деген чын бата, дарысын Кыдыр ата дейт. Теңирим кара көздөн сактасын, жалган сөздөн да сактасын. Карылар дөөлөттүү болсун, балдар сөйлөттүү болсун, жигиттер келбеттүү болсун. Эл аман, журт эсен болсун. Ата бабанын арбагы колдосун. Ак кармаган алтын болсун, гүл кармаган күмүш болсун. Баарыңар аман болгула, силердин коллективде ишиңер ийгиликтүү болсун, ден соолукта болгула, эл аман болсун. Амин. Берген батаңыздар кабыл болсун. Дагы bir жолу биздин студияга келип, ушундай өтө талантыңыздар менен, ушундай шаңдуу ырларыңыздар менен биздин жалпы көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапты деген терең ойдобуз. Ар дайым аман болуңуздар. Ошол тапкан уул кыздардын, небере чөөрөнүн чалдын маңдайында шынтып күлүп жайнап эле биздин Жаныбек экемин коштоосунда ырдап жүрөңүздөр. Рахмат. Ар дайым келсеңиздер, сиздер үчүн эшигибиз ачык. Ар дайым келип туруңуздар. Өзүңөр да бизди чакырып ушинтип студияга ырдатып койгон үчүн силерге да рахмат кылам. Биз каалап тилек айталы Саруу элинин атынан. Элибизде тынчтык болсун, журтубуз токчулукта болсун, эл ичинде, журт ичинде айнанын. Силердин да ишиңер ийгиликтүү болуп, ушундай шайыр апалардын өнөрүн өргө чыгарган, эл журтка чыгарган, билгизген, ушундай бир эмгегиңерди сүйгөн, эмгегиңердин үзүрүн көргөн чыгармачыл коллективдерден болуңуздарга биз тилектешпиз. Саруу элинин атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат апалар, аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн Жетеугүс районунан келген, Жетеугүс районунун Саруу айылынан келген Нурине фольклорлук тобу болду. Өздөрүнүн өнөрүн көрдүңүздөр, өздөрүнүн таланттарын көрдүңүздөр. Ал эми сиздер келсеңиздер дагы биздин таланттуу апалар берүүсү ар дайым эшиги ачык. Келип өз өнөрлөрүңүздөрдү, өз таланттарыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Ал эми кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, бар болуңуздар, көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.